Гүлнара Ажигитова, биз эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фондунун кызматкери. Бүгүн бизде аялдар жана кыз келиндер тынчтыкты куруунун аракетинде долбоорун алкагында маалымат жолугушуусун уюштуруп жатабыз. Бул маалымат жолугушууга бүгүнкү күндө мына ар түрдүү агымдардын диний агымдардын, башка агымдардын пайда болушунан элдердин ошолорго түшүнүп түшүнбөй өтүп кетүү коркунучу пайда болду. Ошонун алдын алуу максатында биз маалымат жолугушууга Ички иштер министрлигинин 10 кызматкери теолог Манас Аманбаевди чакырганбыз. Бул өзүнүн ошол тажрыйбалары, өзүнүн билими боюнча ошо элдер менен жолугуп, ушул боюнча маалымат берип, туура жолго оңдоо боюнча. Анан ошондой эле сынык айнек концепциясы деген бар, ошол боюнча маалымат берип кетет. Ошол бизде Кадамжай шаары боюнча негизи диний аялдар билими бар, ислам боюнча билими бар лидер аялдар ошо элдердин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бул аркылуу биздин жаштарды, кыз келиндерди ушундай туура эмес багыттарга кетип аткан жолдон буруп, ошо жакшы жакка буруу жагы пайда да биз.